Суу үстүндө калак менен кайыкты кубалоо бир жагынан ден соолукту чыңдаса, экинчи жагынан көңүлүңдү көтөрөөрү анык. Спорттун бул түрү өлкөдө жарым кылымдан ашуун убакыт мурун пайда болгон деп айтууга негиз бар. 1958-жылы Ысык көл облусунун Каракол шаарында кайык менен жарышуу мектеби ачылып, ушундан тарта өлкө аймагына жайылган. Спорттун бул түрүнүн алгачкы негиздөөчүлөрү катары Влесков, Башмакова Зина Дмитриевна жана каноэ менен жарышкан ламаскойлорду айтсак болот. Кийинчерээк спорттун бул түрү кеңири жайылып, Кыргызстандан эл аралык мелдештердин жеңүүчүлөрү менен байгөлүү орундун ээлери да чыккан. Өлкөнүн эң биринчи жетишкендиги катары Александр Водоватовдун 1982-83 жылдары дүйнө чемпиону болгонун айтууга болот. Мындан сырткары өз учурунда Валентина Неплер Европа чемпиону наамына жеткен. Анткени менен Союздун тарашы кайык спортуна дагы терс таасирин тийгизген. 2010-жылы Александр Пароль Гуанчжоу шаарында өткөн Азия оюндарында коло байгени алганга чейин калктын калың катмары спорттун бул түрү жөнүндө кабарсыз калганын айта кетүү керек. Бүгүнкү күндө кайык менен жарышуу жанданып, ага болгон кызыгуу күн санап өсүп жатканын айтат спорттун бул түрүнүн өкүлдөрү. Албетте, башка мамлекеттерге салыштырмалуу каржылоо начар, бирок даттанууга негиз жок дешет алар. Азамат кайык спорту менен бир нече жылдан бери машыгат. Ал бир катар эл аралык мелдештерге катышып, ийгилик жараткан жайы бар. Кичинемден эле машыккан менен ортодо ден соолукка байланыштуу таштап коюуга туура келди. Бирок спортто бир аралашкандан кийин кетип калуу оңой эмес. Ошондонбу билбейм, кийин кайра келдим дейт ал. Эң башынан мен апам алып келген. Мен агайым менен сүйлөшүп анан. Эң биринчи ушу кичинекей кезимде 3-класста келгем, андан кийин таштап, анан кайра 9-класста. Сырттан караганда көп деле күчтү талап кылбагандай көрүнгөн менен адамдан шамдагайлыкты да, кара күчтү да талап кылган спорттун түрү дейт Азамат. Анын айтымында суу үстүнө чыккандан кийин адам өзүн дыкат алып жүрбөсө тез эле аңтарылып калышы мүмкүн. Мына ушулардын баарын бизге машыгуу учурунда агайларыбыз үйрөтөт дейт спортчу. Өзгөчөлүгүнүн эң биринчиден бул таза аба, суунун үстүндө, анан эч жериң сынбайт, чаппайт. Башка эч ким урбайт. Өзүң эмеңмен денеңди өстүрөсүң, здоровье, ден соолукка эң пайдалуу. Учурда спорттун бул түрүнүн өкүлдөрү жылдын негизги старты деп эсептелген Азия чемпионатына даярданууда. Бул мелдеште спортчуларыбыз ийгиликке жетишсе, анда өкмөт тарабынан бөлүнгөн стипендияга илинет. Андыктан даярдык катуу жүрүүдө.